акыйкаттагы үйүбүз ушул. Бирок бул жерге келишибизге биз даярбызбы, даяр эмеспи? Ошол маселе. Өлдү деген сөз бул тиги дүйнөгө эле көчүп кетти деген сөз. Кудайдын астына баратам, бирок биз даярбызбы деген ойлоткон да. Азыркы кылып аткан иштерибиз ушул жерге келгенде азабын тартып албайбыз деп. Урматтап, кадырлап, жаназасын окуп, жакшы узатуу керек. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жашоодо бай жашайбызбы, кедей жашайбызбы, кандай адам болбойлу? Биздин акыркы сапарыбызда, биздин акыркы душ деп коелу, жууна турган жерибиз мына ушул жакта. Бүгүн устазы менен биргеликте сиздерге түшүндүрмө беребиз. Кандай болот, маркум кандай узатылат? Бул жака маркум жуулат экен, бул суу куя турган. Үстүнө чыгып жата бериңиз устаз, Бул жака канчалаган маркумдар жаткан. Акыркы сапарга узатылган. Ошонун катарында биз да бул жерге келебиз. Эч ким качып кутула албайт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Kullu nafsin za'iqatul maut illa vajhillahi ta'ala. Ар бир тирүү нафс, тирүү жан бул 100 жылдык рамканын ичинде жашоодо өлүмдүн даамын татат дейт. Жан жаныбар болсун, инсан, адам болсун, бардыгы акыры ошол бир күн өлүмдүн даамын татат дейт. Мына ошол бүгүн сиздер менен биргеликте ошол мархумдун баякы акыркы жан бергенден кийинки акыбалы кандай болот? Мына ошолор боюнча кененирээк түшүндүрмө берип кетмекчибиз. Мына эми бул мархум кайтыш болгондо мына ушундай жаткан акыбалда болот. Мына ушундай жаткан акыбалда эң биринчи биз баякы ошол кийимдери сөөк каты электе чечүүгө ыңгайлуу болсо, анда акырындык менен жакын туугандар келип чечинтип койсо болот. Эгер чечүүгө ыңгайлуу шарт болбой, баягы колдору катып, буттары катып калган болсо, анда биз чечүүгө татаалдаштырбастан кайчы менен ушундай жеңдерине мындай кылып кесип, нар жагынан кесип, мындайынан кесип туруп, кийимдерин алып коебуз. Анан ошондон кийин эмне болот? Могул жерде аврат жапкыч деп коет. Ошол мархумдун баягы эркек адамдын авраты ошол киндиктин астынан баштап тизенин алдына чейин жабык болуш керек. Мына ошол кийимдерин чечкенде ушундай акыбалда жабылат. Анан жапкандан кийин бул жерде эгин, мархумдун эги түшүп калбаш үчүн, оозу ачылып же түшүп калбаш үчүн мына моундай болуп таңып коюш керек мынтип. Баш жагына илмек кылып акырын байлап коебуз. Ал эми көздөрүн ушундай катып кала элегинде жумшак кесинде мындай аста массаж кылып укалап, мындай кылып туруп экөөнү мындай жаткызып, ушундай уктаган акыбалда кылып коебуз. Момун мусулмандын жакшы өлүмүнүн белгиси дейт, уктаган акыбалда көзү жакшы, мындай бир серги уктаган сыяктуу болуп кеткени ошол кабырда да азабы болбойт, жана бейишке баруучу инсандын жакшы өлүмдүн белгиси деп биздин аалымдардын айткандары бар иншалла. Ал эми бут жагын болсо, эки буту мондай ачылып калбастыгы үчүн эки бутту мондай бириктирип, анан ушул жерден эки баш бармакты мына мондай кылып байлап коебуз. Ошондо эки баш бармак мондай биригип, бут чогуу туруп турат. Ушул боюнча катат. Эркектердин авраты могу киндиктен тизеге чейин жабык болот. Ошондой эле аялдардыкы дагы ошол уяттуу мүчө деп эсептелинген. Ушул чөйрөнү эң биринчи жаап, андан кийин жалпы мондай ак материал менен, дагы эле ушун узун ак материал менен баштан аяк бутту кошо жаап көрсөтпөй коебуз. Себеби ошол сырттакы келген адамдарга махрам, чоочун адамдар бар, ошолор көрбөшү керек болгон уяттуу мүчөлөрүн жана баштын чач учунан тырмактын учуна чейин толук жабылат. Сөөк жууганда мархумду кандай жууш керек, кимдер жууш керек? Мына ошол жөнүндө кененирээк түшүндүрмө берип кетсек, бизде кыргыздарда көпчүлүгү ошол куда сөөктөрдү киргизип кое берет. Ал адам кааласа да, каалабаса да кириңиз деп эле баягы кыстап, кыйнап киргизип коюшат. Ал эми шариятта өзүнүн, мисалы атасы өлсө, баласы жуушу керек. Баласы өлсө, атасы жууш керек. Апасы өлсө, кызы жууш керек. Кызы өлсө,
апасы жууш керек. Мына ушундай же болбосо өтө жакын бир өзүнүн бир тууган, бир ата беренеден болгон бир туугандары жуушу керек. Ал эми ушул жерде көпчүлүгү жанагындай башка бир чоочун адамдарды киргизип коебуз сөөк жууганга. Ал адам биринчиден өзүнүн денесин жуугандай, же болбосо өзүнүн апасын, же өзүнүн атасын, же өзүнүн баласын, кызын жуугандай ыхлас менен жуубайт, таза жуубайт, жийиркенет дегендей. Ошон үчүн анан эң негиздүүсү чоочун адамдар, сырттан келген, тааныбаган адамдар көңүлсүз жууйт. Экинчиден маркум ар кандай акыбалда каза болот. Ошол мезгилде алар ошол сөөктүн кемчилдигин айтып коюшу мүмкүн. Кудам, тим эле ченебеген, семиз, чатыраган, кычыраган адам эмес беле? Ай өлгөндө карасам куура эле болуп калыптыр, балдары бакпай койгон окшойт деген сыяктуу сөөктөгү маркумдун айыбын, кемчилигин сырттагы элдерге айтып күнөөгө батат. Ошон үчүн эң жакшысы сөөктү атасы өлсө баласы, баласы өлсө атасы жууйт дегени. Биз ошол маркумду кантип жууйт, мына ошол жөнүндө баштайлы. Мына биздин могу денебизде турган форма ак кийим. Мына ушул маркумду жууган ар бир адам ошол ушундай форма тиктирип, кийип, анан жууганы жакшы. Себеби бул форманын ичиндеки биз кийип турган форма менен жууп атканда суу чачыраса намазга окушу макрух болуп калат. Ошон үчүн дайыма мындай тазалыкка форма кийип алган жакшы. Ошо жууп аткан адамдар. Бул медицинский перчатка. Бул ошол маркумду жууганда ар кандай оор сыркоодон защита болуш үчүн, мына коргонуу үчүн муну кийип алган жакшы болот. Азыр бардык элдер түшүнүп, аптекадан ушундай перчатка жана маскаларды кийип, анан маркумдарды айылда деле, шаарда деле ушинтип калышты, түшүнүп калышты. Ал эми мурда болсо, мына мурунку бул перчаткаларды билбей турган кезде 20-30 жыл мурда элдер мынандай чүпүрөктөн кезип болотнайда анан моинтип колуна кийип алып, анан жуушчу. Мына бул жактан биз кадимкидей ушул ысык суу, мыстак суу бар. Ошол мейлин суу менен өзүңдүн денең күйүп кетпей турган даражада даарат алып, гусул алып жуугандай, мына ушул суу менен жакшынакай мындай сууну куябыз дагы. Эң биринчи аврет мүчөсүнөн баштайбыз. Анан ошого мындай колду салып туруп, баягы уяттуу мүчөсүн толук мындай алдын, аркасын толук жуйбуз. Анан баягы таза эмес болсо, кайрадан баягы болотнайдан көп кестирип алып, улам мындай тазалап, ыргытып жерге. Андан кийин толук таза жууп бүткөндөн кийин, анан бул жакка келебиз дагы. Ак ушундай материалдан алабыз дагы. Бул чүпүрөккө сууну куюп туруп, анан оозду мондай сүртөбүз. Мындай алып. Баягы салфеткадагы сууну базып, анан 2-3 мерте тазалайбыз. Анан бул немени иштетилгенде бияка таштайбыз. Жана дагы бирди алабыз дагы. Бул ошо тазалык үчүн маркумга. Дагы муну суу куюп, суулап алабыз. Суулап туруп, анан мурундарга тийгизип, ушундай жууп коебуз. Мына 2-3 жолу интип чимкиртип тазалап коебуз. Анан бул булганыш болгон эмени бул жакка таштайбыз. Мына дагы ушундай чүпүрөктү алабыз дагы. Ошону жууп туруп, анан бетти кадимкидей мындай жууйбуз. Толук жанагы тирүү кезде даарат алабыз го, ошондой эле чач чыккан жерден ийектин алдын кошуп, биринчи жүздү жууйбуз. Мынакей. Анан муну бияка таштайбыз. Ушул колду мындай суу куябыз дагы, мындай. Ыкшылап жууйбуз. Монтип жууп, 2-3 жолу суу куюп, кайталап жууп коебуз. Дегенде оң жак колду, андан кийин сол жак колду. Кадимки эле даарат алгандагыдай. Колду суулап туруп, 2 кол суулап, башка масык кылдырабыз. Муну чечебиз. Ушул жерден чечилет. Мына чечип туруп, анан башына масык кылабыз дагы. Андан кийин 2 бутту мына суудан куюп туруп, дегенде оң бутту кадимкидей эле мына манжалардын арасынан бери толук суудан куюп, 3 сыйра жууйбуз. Мына ушул жерден дагы чүпүрөктү чечип ала турабыз жууп аткан мезгилде.
3 сыйра мына кызылашыкты кошуп туруп жууйбуз. Монтип жууйбуз таза кылып. Анан бүттү. Ошентип даараттын фарздары, сүннөттөрү толук аткарылды. Мархумду сол капталга жаткырабыз. Мындай жатайм. Ушундай жаткырып атканда уяттуу мүчө аврат көрүнбөш үчүн могу аркадагы жамбашты, куйрукту эч ким чоочун адам караганга болбойт, жакын адамды караганга болбойт. Себеби тирүү кезде адам кандай уялса, көз өтүп кеткенден кийин балдарынан, кыздарынан, жакын туугандарынан уялат. Ошоду аврат мүчөгө көз салбастан ушул жерден мына толук мына баштан баштап суу куябыз. Мына оң капталга жаткырдык да. Эми ушул жерден башты кадимкидей жууйбуз мына. Анан акырындык менен бул денени мына кыр арка, далы, колтук буларды толук жууйбуз мына. Колдорун бир ийненин учундай кургак жер калтырбастан буларды кантип жуулат дегенде мына мындайча ошо кадимкидей колду салып көз жүгүртпөстөн мондай кылып жууйбуз толук менен. Буларды бүт мынтип жуулат да. Баягы буттун учуна чейин толук сууну жүргүзүп туруп мына бир сыйра жууш мына фарз болду. Толук мына ийненин учундай кургак жер калтырбай жуудук. Эми ушул процедураны дагы экинчи жолу кайталайбыз. Ушинтип экинчи сыйра болду. Ал эми үчүнчү сыйра кайра баштан келебиз дагы эле ошо башынан баштап мындай жууп жүрүп отуруп үчүнчү жолу кайталап жууйбуз дагы. Анан наркы капталына жаткырабыз. Мындай оң капталдын 3 сыйра, ал эми сол капталдын 3 сыйра кылып толук мына ушул ойдон бардыгы толук жуулуп чыгат. Келме айтып, ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху, ла илаха иллаллах Мухаммад расул деп ушинтип мына экинчи сыйра жууйбуз дагы, үчүнчүсүн дагы ушул эле көрүнүш кайрадан кайталанат. Жана замзам суулар эгерде Меккеден келип калган адамдар болсо, ошол жана 5 литр замзам сууну баякы сууга кошуп аралаштырып туруп жууса, ал дагы жакшы болот. Анан мондай 3 жолу жууп бүткөндөн кийин кайра ушундай жаткысып туруп, анан акырын ичин басып беребиз. Ар кандай ичи көйүп калышы мүмкүн, колун чапчы. Анан ичин дагы басып көрөбүз, мынтип отурубуз. Эмнеге жана астатактар калса, ошолор чыгып кетсин деп мындай баскандан кийин бул жерден сууну киргизип туруп, анан кайра муну мындай кылып көз жүгүртпөстөн аврет мүчөлөрдүн алдын артын мындай тазалап карап көрөбүз. Эгер таза болсо, болду, тигил жакка таштайбыз дагы. Болду, ушун менен биз мархумду жууп бүткөн кандай болот, ошонун эрежелерин, жол-жоболорун көрсөтүп бердик. Эми устаз дагы бир суроо. Эми азыр сиз мындай үйдө жаткан адамдын мархум кандай жуулат айтып бердиңиз да. Ар кандай учур болуп калат. Автокырсыктардан балким денеси үзүлүп кеткен жана башка. Аларда кандай болуп калат ушул? Ал жерде баягы бирөөнүн буту үзүлүп кетиши мүмкүн, аварияда кол үзүлүп кетет, башы чачырап кетет. Аларды моргтон жана врачтар жууп, тегип, жана жыттуу нерселерди сээп туруп, анан бүт немелерин кылып берет, жана скрытияларын кылып, бальзамдарын сыйпап, нормалдаштырып берет. Аны ошол жерден жууп, дароо эле ошол жерде мусулман адам болсо, жууп туруп эле кепин ороп берип койсо, ошондон ары алып барып койгон жакшы болот да. Мархумду жууп бүткөндөн кийин кепиндөө эрежеси, мына ушул жерден жууп бүткөндөн кийин дагы бир материал алып келсең, үстүн жаап алган. Эт кургаткан материал, ошону мындай кылып жаап туруп, анан кадимкидей эле чачын кургатып, бети баштарын мындай басып кургатабыз. Кээ бир мархумдар баягы жайдын күнү ысыкта жоголуп кетип, анан бир сууга түшүп кетип, же бир өрттө же талаада каза болуп калып, анан алып келгендердикин жанагындай шланга менен чайкап эле жууп, анан үстүнөн аста мон материалды коюп туруп, анан сиңирип алат да. Ушул боюнча көтөрүп барып, анан немеге кепинге жаткызабыз. Мархумду гусул алып, устаз, даарат алдырдык. Кепиндөө маселеси. Канча метр кепин кетет? Аял кишиге, эркек кишиге айырмасы бар да? Ооба, айырмасы бар. Бисмилла. Жанакы жуулганда аврат жапкан боюнча келинет бу жергечи. Мына ошол сөөктү жууп бүткөндөн кийин мына кепинге мына бучулуп даярып турат. Анан ушу кепинге жаткызып, анан могул жерде мындай кылып кийгизебиз. Мына көйнөк бул. Ошондо бир адам мынтип үстүнөн жаап келатканда аврат мүчөсү көрүнбөш үчүн
тигил жанакы аврат жапкычты чыгарып кетебиз. Анан бул мындай болуп жабылып калат. Мына. Бул камис деп коет. Кепин мына мондай оролот. Мына бул жагынан мындай кылып оройбуз. Мына монтип оролот. Бул изар. О чачтын учунан буттун учуна чейин толук жабылат. Мына оң жакты жабабыз биринчи. Ондай кылып жабылат. Оң каптал, сол каптал менен мындай жаап кете беребиз. Оң каптал менен үчүнчү мо лифафа деп коет. Мону лифафа. Баш жагынан бир аз ашат, бут жагынан бир аз ашат, ашыкча болот. Анан мындай кылып туруп, толук жабылды. Азыр биринчи башты жаап алалы. Анан бул жетен баш жагын мындай байлайбыз бекем. Каптын оосун жаап байлагандай монтип байлайбыз. Андан кийин мо бут жагын байлайбыз. Кабырга барганда чечилүүгө оңой болуш үчүн илмек кылып коебуз. Мына көкүрөктө баягы эки колду чыканакка кошуп, маркум чачырап кетпеш үчүн мына мындай кылып байлайт. Көтөрүп баратканда дагы чечилип, кепин ачылып кетип, аврат мүчөлөр ачылып калбаш үчүн бул жактан да бир байлап коебуз дагы. Анан кабырга киргизип атканда ушул боолордон кармап туруп анан көтөрүп мүрзөнүн ичине киргизишет да. Көпчүлүк кыргыздарда кийиз, ак кийизди жаңы сатып келип, анан ушу могу кепин сыртына минтип ороп коюшат да, ак кийиз менен. А биз болсо бул жөн эле баягы мисал катары мына мындай кылып жабылат. Негизи могу материал ак кийиз менен орошот биздин кыргыздарда көпчүлүгү. Анан баш жагын мындай кылып, бут жагын мындай кылып неметип коебуз. Ошол мындай покрывал менен толук жаап туруп, табытка салып туруп эле түз эле эч жерге баягы 3 тийгиз, 2 тийгиз деген нерсе жок. Түп-түз эле эшиктен чыгарып кетебиз. Ассалауту жаназа деп ошондо баягы имам кыйкырып турат. Ассалауту жаназа деген жаназа намазы даяр болду, келгиле жаназага тургула, сапка тизилгиле деген белги болот. Адам каза болгондо бүт нерсени угуп турат дейт го. Ооба. Болгону маркум өлдү деген сөз бул тиги дүйнөгө эле көчүп кетти деген сөз. Ал ар бир адамдын кыймыл аракетин сезип билип жатат, болгону сүйлөө мүмкүнчүлүгү алынып калат. Ким чындап күйүп атат маркумга, ким зикир кылып атат, ким дуа кылып атат, ким хатым Куран окуп багыштап атат, бардыгын толугу менен кабар алып билип турат. Ушун мен жаназага даярмын. Дап даяр мына жаназа ушундай. Анан ушул жерден эле 4 такбир жаназа окулуп, анан маркумга багышталып туруп, анан көрдүгөстө алып кетишет. Корксоң да, коркпосоң да өлүм 100 жылдык рамканын ичинде, эненин ичинде курсакта турганда эле жазылган. Мына ошол убакыт келгенге чейин эч ким ажал келмейинче эч ким эч нерсе кыла албайт. Ушундай кепинге 2 жол жатат окшойм. Азыр пробный көрдүк, эми кийинкисинде чыныгысына. Аллах өмүрүңүзгө береке берсин. Амин, айтканыңыз келсин. Мына биз жана сөйөктү жууп, кепиндеп, эми мына жаназа окуу алдына алып келгендин тартибин көрсөтүп бермекчибиз. Мына ушул жерде жаназаны кандай окуйт, кимдер окуйт, кимдер туруш керек, кандай тартипте өткөрүлөт, канча такбир болот, ошолор боюнча кененирээк маалымат берип кетели. Бул жаназа. Жаназа деген сөз бул жанынан көрүп таасир алуу деген сөз. Ошол маркумду көргөндөн кийин, бир күн биз дагы ушул табытка жатат турбайбызбы деп адам ойлонуп, бир фикир жүргүзүү үчүн жаназаны келип катышкан жакшы болот. Бул фарз, жаназа бул өзү фарз кифая. Ошол жаназага бир айылдан бир адам келип жаназага тургула деп чакырылса, ошол бир айылдан бир адам келип катышса дагы мойнунан сакыт болуп кутулат. Эми жаназага канча адам көп катышкан болсо, сообу жакшы болот. Ал эми аалым адам бул ааламдан өткөн болсо, ошол аалымдын жаназасына келип канча адам турган болсо, ошол аалымдын урматына жаназага турган адамдардын күнөөлөрү кафарат болуп кечирилет. Күнөөкөр пенденин жаназасына аалым киши турган болсо, ошол аалымдын жана ошол таква адамдардын жаназага турган көпчүлүк таза таква адамдардын ошол турган жаназасындагы дуасы менен ошол маркумдун кечирилишин, кемчиликтеринин кечирилишине себепкер болот.
жаназада жанагындай мархумдун мисалы атасы өтсө баласы же болсо баласы өтсө атасы келип ошол элден карызы бар болсо ошону имам такташтырып сурайт. Мисалы урматтуу жамаат, ушул өтүп кеткен мархумдун кимде аласасы бар, аласасы болсо менден алгыла, ал эми бересеси болсо мен берем, мага бергиле деп элге жарыя кылып, ошол жалпы элге кайрылуусу керек. Баласыбы, атасыбы. Мына ошондон кийин карызы, эч ким карызы жок десе, андан кийин жаназа окулат. Али Тантави деген айткан: "Эй капилетсиз инсан, сен көпчүлүк менен жүрөсүң. Бирок менин алдыма жалгыз келериңдесиңден чыгарбагын" дейт. "Эй капилетсиз инсан" дейт. "Сен ар кандай форманы кийип жүрөсүң" дейт. "Бирок менин алдыма кепин менен келериңдесиңден чыгарбагын" дейт. "Эй капилетсиз инсан" дейт. "Сен" дейт, "бооруң эзилгенче каткырып күлүп, бооруң эзилгенче күлүп каткырып жүрөсүң" дейт. "Менин алдыма, кабырыма, менин алдыма ыйлап туруп келериңде эсиңден чыгарбагын" деп ошо Али Тантавинин айткан китебинде жазылган бар экен. Мына ошол урматтуу жамаат, бир күн келет дейт. Биз бирөөнү алып бардык дейт. Бүгүн бир маркумду жаназасын окуп кабырга койдук дейт. Бир күн келет, алар бизди алып барышат дейт. Биз бирөөнү алып барсак, бизди да бирөөлөр кабырга алып барат дейт. Дагы бир имамдын айткан сөзү эсиме келип атат. "Эй урматтуу жамаат, эл журт, силер" дейт, "имамдын аркасына 5 маал намазга келип, намазга туруп калгыла намазга" дейт. "Бир күн келет, имам менин алдыма келип туруп каласыңар" дейт. "Алдыма туруп калган эмнеси" десе, ошол силер каза болуп, мархум болуп, табытка салынып көтөрүлүп келгенде, имамдын астына туруп окулуучу жаназа намаз болуп калат дейт. Ошо жаназа намазың окулганча 5 маал намазга тирүү кезиңде өмүрдүн кадыр баркын билип келгиле, аркабызга 5 маал намазга келгиле" дейт. Жаназаны кантип окулат, ошонун тартиптерин дагы бир эскертип кетели. Жаназа бул 4 такбирден турат. Биринчи ниет кылып, Аллах Таалага мактоо айтып, пайгамбарыбызга салам салаваттарды айтып, ошол мархум эркек болсо, эркек деп ниет кылынат. Ал эми аял киши болсо, аял киши деп элге жарыя кылып ниет кылынат. Ал эми кичинекей бала, эркек бала болсо, ал айтылат. Андан кийин кыз бала болсо, ал да айтылат. Ошолордун жаназаларынын дуалары ар бөлөк окулат. Ал эми жалпы окулганда дуалар бар. Биз ошол бүгүн мына эркек кишинин жаназасын кантип окуйт, ошонун тартиптерин көрсөтүп берели. Имам жамаатка кайрылып, ниет кылдым 4 такбир жаназа намазды окумакка, жүзүмдү бурдум кыбылага, уюдум ушул имамга деп жамаат айтса, имам болсо ошол 4 такбир жаназа намазды окумакка калыс Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн Аллаху акбар деп биринчи эки кулактын жумшагына баш бармак тийгизип Аллаху акбар деп кулакты көтөрүп, мондай толугу менен Аллаху акбар деп такбир айтат. Такбир тахрима кылат. Дүйнө сөздөрүн токтотуп, калыс ошо Кудай үчүн намазга турулат. Андан кийин Субханека дуасын билгендер окуйт, билбегендер ошо имамга уюп тура берет. Субханеканы айтып, анан ошол бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп такбир айтылат. Бул такбир айтыш важип. Андан кийин Аллахумма солли ала, Аллахумма барик ала. Мына ушул дуаны толук окуп бүткөндөн кийин Аллаху акбар деп айтылгандан кийин анан мархумга жаназа дуасы окулат. Мисалы эркек киши болсо Аллахумма гфирли ли хаййина ва майитина ва шахидина ва гайибина ва закарина вал унсана Аллахумма ман ахяйтаху минна фа ахихи алал ислам фаман таваффайтаху минна фа таваффаху алал иман Аллахумма ин кана мухсинан фазид фи ихсанихи ва ин кана мусиян фа тажаваз анху деп эркек киши болсо ху айтылат, аял киши болсо ха айтылат. Ал эми жалпы хум деп окулуп кетет. Мына ошол жерден Аллаху акбар 4-чү такбир айтылгандан кийин Ассаламу алейкум ва рахматуллах
ассаламу алейкум ва рахматуллах дегенден кейін ана марқұмға дуа қылабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулилlah ва салату вассаламу ала расулилlah. Я Раббал аламин. Ушул өтіп кеткен марқұмдың билip билбестен кетирген катачылык күнөөлөр болса кечирген, тирүүчүлүктө кылган ла илаха иллаллах келмесин айтып, момун мусулман абалында жашап, амали солих, сооптуу иштери кылган болсо, соопторун арттырып, кабырын нурлуу кылып, сурагын жеңил кылып, көр азаптарынан сактагын, акырет кыямат күнү сүйүктүү пайгамбарыбыздын шафаатынан насип кылып, өзүң вада кылган жаннатул магва, жаннатул фирдаус жана 8 бейшектерден киришин насип эткин я Раббал аламин деп дуа кылдык. Мына ушун менен мархумду жакын туугандары көтөрүп, анан алып барып машинеге салып, жакын жер болсо жөө көтөрүп барган дагы сооптураак болот. Мына ошентип 4 текбир жаназа намаз окулат. Устаз, жашоого биз кандай келсек, эч нерсе өсүп кетебиз. Анткени мен буяка жадарда устаз айтты, чөнтөңдө эмне болсо баарын чыгар дейт. Биз өзүбүз менен кошо байлыгыбызды, өзүбүз менен кошо бийлигибизди, башка нерсебизди алып кете албайт экенбиз. Кепинин ичине киребиз. Жөн гана сырттагы нерселер угулат экен. Бирок бир сөз мээбизде, оюбузда Кудайдын астына баратам, бирок биз даярбызбы деген ой келет экен да. Ойлонуп жатып, мен даяр эмес экенимди дагы жол түштүм. Ошондуктан тирүү экенибизге Кудайга шүгүр келтирип, акыйкат жолдон Кудай таала адаштырбасын. Эгерде сиз ушул чыгарылышты көрүп жаткан болсоңуз, көзүңүз менен, анда сиз бул жашоодогу эң бактылуу адамсыз. Анткени Кудай таалам сизге дагы ушул жарык күндү дагы бир орусча айтканда мүмкүнчүлүк, шансты бериптир. Оңдолуп кетишибизгө, түзөлүп кетишибизгө жашообузда. Анан жашоодо ар бирибиз түрлүү кийимдерди, түрлүү фирмалардын колдонобуз. Nike, Adidas, бирок келип кепиң орулот экенин унутпаңыздар. Эми турецкий хаммам түрлүү мончолорго түшөбүз, бирок акыр келип ушул жерге келип гусул алып жуунат экенибизди көрдүңүздөр. Биз кызыгып жүргөн максатыбызга кээ бир учурда максатыбызды ошол нерсе кое алабыз. Кымбат унаалар, Mercedes жана башка. Бирок каза болгондон кийин кабырга ушул уна менен барат экенибизди унутпаңыздар. Жаназа бүткөндөн кийин үйдөн алып чыгып келатканда мүрзөгө артынан калган өзгөчө кыздары, айымдар көп кыйкырып ыйлашат. Ошол кыйкыруусу кандай дин жаатында? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ушул мархумду узатуудагы зыйнаттар, ошол жакын туугандары, ак никелүү жубайы, бир туугандары ошол узатып жатканда, баягы жаназа, ассалату жаназа деп табытты алып чыгып, баягы жай намазга коюп, анан элдер жаназага турган мезгилде бардыгы тынч туруп, мархумду сыйлап, урматтап, кадырлап, жаназасын окуп, жакшы узатуу керек. Тилекке каршы бизде ошол баягы мархумду алып чыгып бараткан кезде, жаназа окулуп, табытты көтөргөн кезде аябай катуу үн менен кыйкырып, ошол жерде кээ бир аял заттарынын давлениясы көтөрүлүп кетет, кээ бирлердин сахары көтөрүлүп кетип, баягы катуу кыйкырык үндөнчү. Ушундай учурлар болуп, скорийлер келип, нашатыр жыттатып, анан больницага түшүп калып, ошону менен өмүр бою азап тартып, балдарына баягы жүк болуп, ушундай кыйынчылыкка дуушар болуп калаткан адамдардын көп көрүп атабыз. Ошонун баары сабырсыздыктан болот да. Ошол пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ошол баласы Ибрахимдин жаназасы болуп, баласы ошол кайтыш болот. Анан кайтыш болгондо ошо жаназага туруп, пайгамбарыбыз жаназа окуп атканда сакалы суу болгончо ыйлаган да. Анан ыйлап жаназа окуду дейт. Анан ошондо кээ бир адамдар, сахабалар ошондо суроо беришти. Я Расулуллах, Аллахтын элчиси, сен ошо адамдарды ыйлабагыла, өкүрбөгүлө, бакырбагыла деп тыят элең го ушундай жакын өтүп кеткенде. Бүгүн карап турсам, Ибрахимдин жаназасын окуп атканда сакалыңыз суу болгончо мөлт-мөлт көз жаш төгүп ыйлап турдуңуз. Мунун сыры кандай дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам
элге кайрылып мындай деп айтат: ооба, Ибрахим кайтыш болгондо мен сакалым суу болуп ыйлап жаназа окуп турдум. Себеби дейт, жакының өтсө көз жаш төгөт, жүрөк сыздайт дейт. Ибрахим менин денелеримдин бир мүчөсү. Ибрахим менин боор этим дейт. Боор этимден жаралган дейт. Анан ошондо дейт, айтып атат: мен адамдарга дейт, өкүрүп, бакырып, бети башыңарды тытып, долуланып, көк беттенип ыйлабагыла деп, чачы башыңарды жулбагыла. Анан бизде көпчүлүк эле аялдар алажат, ошо маркумдучу мисалы алып табытты көтөрүп баратканда алажат эле алажат дейт. Ошентип көк беттенип, долуланып, чачтарын жулуп, ушундай кылат. Пайгамбарыбыз дейт, ошондой бети башын жулуп, чачы башын жулуп, жер чапкылап, өкүрүп, бакырып, ыйлабагыла деп ошондой айткан. Ошол Кыргызстандын 4 бурчунда иштеп келатам. Анан ошол жерлерде карасаң ушундай көрүнүштөргө көрүп калабыз да элдин арасынан. Анан эмне болуптур десе, баа сөөк коюлгандан кийин больницага түшүп, инсульт болуптур, инфаркт болуптур, сахары көтөрүлүп кетиптир. Эми маркумду узатууда жолдо баратканда жанагы маркум мүрзөгө келгенче чейин, кабырга келгенче чейин отурбаш керек, анан маркумдан биринчи баспаш керек деген нерселер негизи эрежеси кандай? Эми бул жерде жанакы маркумду тиги көтөрүп алып чыгып кеткенден кийин машинеге салып кетип баратканда, бизде ошол илгери Нарын жергесинде мен иштеп калдым. Анан ошондо Нарында жанакы ГАЗ-53 деген машинелер бар эле. Ошол машинелерге портко, жана обшивкасына шырдакты эки жагына илип коюшту да. Эки шырдакты эки жагына илип койгону, ал бу жерде маркумду алып келе атабыз деген белги болуп, анан агесте баягы гаилер деле кээ бирлерин сопровождение кылат, кээ бирлерин сопровождение кылбайт да. Анан ошол шырдак бар болсо, значит бу жерде маркумду алып бараткан экен деп, ошол мен ыраазы болгонум. Машинелер менен жээкке чыгып, токтоп өтүп кеткенчечи жол берип, анан ошол жерден дуа кылып аткан адамдарды көп көрдүм. Бир күн ушул маркумдардай узак сапарга кетебиз. Анан ошол мезгилде ошол маркумдарды сыйлоонун, аларга зыйнат көрсөтүү, урмат көрсөтүүнүн жол жоболорун бир эрежелерин сактасак, баарын ошо чакырып кетким келет. Ошол маркумду көргөндө жолду бошотуп, анан Аллахым ушул адамдын кылган жакшылыктары болсо соопторун арттыргын, эгерде катачылык күнөөлөр болсо кечиргин деп дуа кылып анан өтүп кетсек. Анан бизде ушундай жанакы мүрзөгө барган учурда дагы ошол мүрзөдө тиги урматтап, сыйлап жөө көтөрүп барабыз, баягы бийик тоолуу жерлер болуп калат, машина чыкпай турган жерлер. Ошол учурларда жана маркумдун астына чуркап өтүп кетпестен, ошол маркумду ла илаха иллаллах, Мухаммадур Расулуллах, субханаллах, алхамдулиллах, Аллаху акбар деп, же болсо астагфирулла деп келме айтып, ушинтип анан көтөрүп барган эң жакшы зикир. Себеби ошол маркумга болгон сый урмат болот да. Азыр биз шаарыбыздагы бир четиндеги атайын ушундай койлор саткан жерде турабыз. Түн болгонуна карабай келдик. Эми угушубуз боюнча азыркы койлордун баасы ушул жерде тургандар, козулар 10 000 сомдон баштап, эң чоңдору 20 000 сомго чейин сатылат экен. Жакшылыктарга болжол менен бир 3төн кой кетет. Ал эми жамандыктарга бирден кой алып кетишет. Эми ар кайсы жерде кандай? Жалпы ошондой. Эң кымбаты канча? 21 000, Азыркы ба, ушул жерде турган, өтө турган ба 21 000. Берде базар менен баасын айырмасы барбы, жокпу? Айырма жок, бирдей. Базар деле бирдей, үйүндө саткандар деле бирдей дейт. Чөп быйыл кандай? Кымбаттадыбы? Канча сомго кымбаттады былтыркыдан? Былтыркыдан бир аз азаныраак, 350-380 болот. Азыр, бир пресс 350-380 сом. Тахорондор жылкы союлуп калдыбы? Жылкы союлат азыр, болжол менен 100 000ден 120 000 сомго чейин жылкы союлат дейт. Анын баасы ушундай. Бул жерде турган койлордун баасы 10 000 сомдон 21 000 сом эң кымбаты дейт. Өзүңүздөр тандап алып кетет экенсиздер. Азыр боз үйдү көбүнчө элдер кайсыл жакка буйрутма беришет? Эмне кылганда? Азыр көбүнчө куда тозуу, кыз узатуу, анан чоң иш-чараларга
Тиземкилердин ачылыштарына, бүт жакшылыктарга. жакшылыктарга. Жамандыктарга да чакырып калышабы? Жамандыктарга да чакырып калышат. Буну көрсөк болобу ичин? Негизи көрөбүз. кандай болот? Негизи могу боз үйдү тургузууда канча убакыт кетет? Бул боз үй тургузууда 1 саат болот. 1 саат. Канча киши? 3 киши 1 саатта тургузат. Боз үйдү негизи жалпы Жасагандачы? жасагандачы Жасаганда жарым айда бүтөт бир боз үй. 15 күндө бүтөт. 15 күндө бир боз үйдү бүтүрсөт. Негизи бул стандарт боюнча канча? Азыр бул диаметри 6 метр болгон 6 канаттык боз үй. Эң чоңу канча? Эң чоңу ал 15 канаттык, диаметри 15 метр болот. 15 канат. Бул 6 эле канат, Бул 6 эле канат. 6 канат дегенде эмнени түшүнөбүз? Канат дегенде Бул канат дегенде могу керегелердин өз-өзүнчө болуп саналышы да. Буга чейин бир кереге, тетиги жиптер кошулган жака чейин ушундайдан 6 болот да, 6 канат деп ушундан саналып керегеден. Түшүнүктүү. Жамандык учурларда мисалы бирөө каза болуп калса тиктиришет го. Атайын ошолор канча канат? Алар 5 канаттыктар болот. Кичинекей эле. Кичинекей эле, 5 диаметр болот алар. Мындан бир аз эле кичинекей болот экен, Мындан 1 метрге кичинекей болот. 1 метр. Сыр болбосо акчасы канча болот? 5 канаттык мисалы. 5 канаттык бирөө каза болгондо $200 арендагабы? Арендага бир 15 000 болот. Канча бир күнгө? Бир күнгө. Жакшылыктарга ичинде жазалгасы менен, жерине паласы, столдору менен жазалгасы менен 25 000ден. Бирөө каза болуп калса айырмасы болобу жакшылык менен жамандыктын? Ага жазалгасы жок алышат да, ичинде паласы, столу жок элечи. Өзү боз үйдүн өзүнүн турушунан эле алат да. Эң кымбаты канча? Жана 16 канат дедиңизби? 16 канат. Арендасы 200 000 болот ал. 200 000 сом. 200 000. Бир күнгө. Бир күнгө. Ал аябай чоң боз үй болот. Анын диаметри 15 метр. Мисалы жакшылыкка канча күн алышат? Жакшылыкка 3 күнгө алышат көбүнчө. Адам каза болгондо канча күн алышат? 2 күнгө алар. 2 күн. 2 күнгө эле. Жакшылыкка 3 күнгө алышат. Кыскасы, урматтуу көрүүчүлөр, боз үйлөрдүн баасы 15 000ден 200 000 сомго чейин деп айтылды, өзүңүздөр көрдүңүздөр. Ал эми жакшылыктарда канча болот? Ал эми жамандыктарда адам каза болгондо көбүнчө 5 канаттууларды алышат экен. Бул 15 000 сом дейт бир күнүнө. Болжол менен 2 күнгө алышат дейт. Жалпы 2 күнгө алса 30 000 сом. Шаардык көрүүсүндө турабыз. Бул жака келип кызматкерлер менен таанышалы. Аты жөнүңүз, бул жерде кызматыңыз? Мен өзүм буякта жер казып, даярдап, маркумдарды жаткырганга ошо алек кылып эле жардам берип жүрөбүз да. Ар бир немеде уже 8 жылдан бери казып келатабыз. Элдердин рахматына деп. Казганда 3 шарты бар. Биринчиси мындай, жарма көр. Экинчиси полка болуп башкача кетет. Үчүнчүсү казанак кетет. Казанак бул мынтип тешип кирип чоң мүмкүр кылып жасайт. Кыргыздардын кылгандай оюп ичине киргендей. Ошо үчүнчүсү болот. Эми азыркы учурда 3 вариант айттыңыз го. Кайсынысын көп колдонушат бизде? Баары эле жарма көргө жакшы болот, анткени көбүнчө азыр мусулман динине баратышпайбы? Түнү менен каза болуп калса, күндүз келишет, суранып айтып коюшат, бизге заказ болуп. Болду, ошону казып беребиз, даярдап коебуз. Даярдап беребиз. Бул муфтият менен чечилген? Муфтият менен чечилип, муфтият менен чечилип, фатвасы бар. 2018-жылы муфтият келип, баарын чечип эметип берген. Сиз жармада отпайсызбы? Жарма дегенде биз кандай түшүнөбүз? Жарма көр бияк мындай казылат. 60 сантиметр бийиктиги, 2 адам түшөт тияка, туган тияка жаткырып коюшат, болду. Бул полка сыяктуу эле. Мондай эле жаткырып коюшат, болду. Бул эң оңой жолу дагы? Эң оңой, ыңгайлуу. Канча убакытта казасыздар ушуну? 4 саат. 4 саат. 4 сааттын ичинде даяр болот. Эми мына аба ырайын көрүп атасыз да? Ысык болот, суук болот. Ысык болобу, жан жайбы, эме жайбы, любой эмеде погодада дегендей казып беребиз да. Кышында кандай кыласыздар? Чилдеде? Чилдеде да ошондой. Чилдеде да казабыз, эмеде да казабыз. Туугандар күтпөйт да. Силер кас албай бүттүңөр депчи, алып келе беришет шаардан. Бизге мындай даяр кылып бериш керек, болду. Аманатты алдык, кылып беребиз дегенден кийин ошону кылып бериш керек да. Аялдардын, эркектердин айырмасы барбы мында мүрзөдө казылуусунда? Эркек кишиники киндиктен өйдөрөөк боло берет. Кас берген айбасын биринчи. Аял кишиники көкүрөктөн өйдө. Ошондой казыш керек да. Мисалы маркумду алып келгенде коюу тартиби кандай? Жакын туугандары негизи коюш керек да. Аял кишиники особенно ошо жакын туугандары. Биринчи буту киргизилет, анан баш жагы кирет.
биринчи бут жагы кирет, Болду. Башка Биринчи- кайсыл жакка болот? Кайсыл жакта карайт? Баш жагы бияка эмеге карайт, северге. Бут жагы на юг. Анткени бизде кыбла бияк болуп атат да, запад. Ошондо оң тарап менен на запад ылажат да. Маркумдан корккон адамдар бар. Бар, Анан сиздерге кайрылып коюп берип койчу дегендер барбы? бар. Көп эле ошондой. Шаардын баары эле коркконсу, баары эле көрөк кармагандай билишпейт кээ бирлер. Баарыбыздын барар жерибиз мына ушул жер. Мен дагы өзүм келе турган жерим алдын ала кирип кабар алып коюп атам. Мисалы бирөөлөр уяларда да кирип суктанышат го кирип. Ошол сыяктуу мен да азыр кирип түшүп бисмилла. Көрөйүн. Кичинекей эле жер экен. Бисмиллахиррахманиррахим. Маркум жатканда ушундай түз, бул жак кыбла болуп калат, ушул кыбла жакка карап жатат экен. Бир күн келет, тосук, ушул жер тосулуп, караңгыда жаныңда эч ким болбойт. Сүйүктүү жарың дагы, жакын адамың дагы ушул жерден басып кетет. Ошондо жалгыз каласың. Кудайдын астына барганда бул нерсеге даярдыгыбыз кандай? Азыркы кылып аткан иштерибиз ушул жерге келгенде азабын тарткан албайбызбы деп атайын бир аз да болсо сиздерге ой салып ушул чыгарылышты чыгарып атабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Бардыгы Алланын ыраазычылыгы үчүн. Биздин акыры барар жерибиздеги чындай акыйкаттагы үйүбүз ушул. Бирок бул жерге келишибизге биз даярбызбы, даяр эмеспизби? Ошол маселе. Канча көп нерсени кыялданабыз, канча нерсеге жетүүнү эңсейбиз, мансап, бийлик, үй, бирок акыр келип мына ушул 2 метр жерге келип жатып аларыбызды унутпашыбыз керек экен. Айтор ушундай достор. Келер жерибиз ушул жер экен. Ушул жерге жатканда татыктуу жашайлы, текөөрленбейли, асманга учпайлы. Асманга канчалык учсак дагы мына келе турган жерибиз 2 метр жер.